Тоо-кен тармагы Кыргызстандын өнөр жайынын дээрлик жарымын сөт. Казынабыздагы киреше бөлүгүн толуктап, Кыргызстандын экономикасынын локомотиви деген Тоо-кен тармагындагы бүгүн абал кандай? Биз бүгүн Тоо-кен тармактын күнгөй тескейин талкуулаганы турабыз. Саламатсыздарбы? Эфирде көз караш. Биз бүгүн атайын ушул темада талкуу уюштурганы, атайын конок чакырганбыз. География илимдеринин кандидаты, эколог Абдычапар мырза бүгүн бизге конокто келип отурат. Саламатсызбы, Абдычапар мырза? Студиябызга куш келипсиз. Абдычапар Акулов, эколог, география илимдеринин кандидаты, доцент, токой чарбасы жана геоэкология боюнча адис. Кыргызстанда эң алгачкылардан түзүлгөн өкмөттүк эмес максат экологиялык клубунун негиздөөчүсү. Түштүк Токой коомдук фондусунун негиздөөчүсү жана жетекчиси. Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин профсоюз кыймылынын мыктысы. Ош мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген кызматкери төш белгилеринин ээси. Кыргыз Республикасынын билим берүүнүн мыктысы. Мына өзүңүз билесиз, Абдычапар мырза, Тоо-кен тармагында бизде канча жылдан бери чубактын кунундай болуп созулуп, дегеле ызы чуу басылбайт. Бирок ошол эле учурда бул тармакта биз ачык айкындуулукка дегеле жетише албай атабыз. Бүгүнкү күндө Тоо-кен тармагындагы абалга токтолуп кетсеңиз. Албетте, Кыргызстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет катары экономикасында чындап эле бүгүн ушул Тоо-кен өнөр жайы өзгөчө орунду ээлеп турат десек жаңылышпайбыз. Ошону менен бирге бизде бул багытта мындай узакка созулган стратегиялык ишенимдүү программалардын жок экендигин бүгүнкү турмуш көрсөтүп атат. Мен айтайын дегеним ошол эң ири кумтөр алтын кенинен баштап майда барат мынакей кендерге чейин бүгүн ызы чуу менен коштолуп аткандыгы ошол биздин Тоо-кен өнөр жайындагы бир мындай ачык программанын жоктугу биздин жарандык коомду, жалпы эле ошо коомчулукту нааразы кылган мындай жагдайларга алып келип койду. Себеби дегенде мына соңку мезгилдерде бир катар аймактарда мына жергиликтүү калктын ошол Тоо-кен иштерине, дегеле ошол ишмердигине каршы нааразычылыктардын күчөп аткандыгы бүгүндө болсо бул маселе өтө мындай олуттуу экендигинен кабар берип турат десек болот. Себеби дегенде ошол 90-жылдардын башынан баштап эле ошол кумтөр алтын кенин ошо иштетүү боюнча программалар мына бүгүнкү күнгө чейин канча жолу өзгөртүлдү. Бул жерде сөзсүз түрдө суроо туулат, эмне үчүн деп. Ал ошол кумтөрдү иштетүү стратегиясына мына биз тарыхыбызда 2 жолу революцияны өткөргөн өлкө катары, андан бери канча бийлик алмашып атат. Мына ошол кумтөр маселеси негизинен биздин канчалаган өкмөттөрдү, керек болсо ошо жогорку кеңешти дагы кетиргенге чейин жеткирип аткандыгы эмне деген суроо бүгүн дагы турат. Ал кумтөрдүн далдоосунда мен моундай эле айтайын, канчалаган башка аймактардагы ошол алтын кенин өндүрүү боюнча мына жер үйдө айталы, түштүктүн мына бир топ аймактарында ошол Чаткал, Ала Бука зонасында, бул жагы ошол Баткен аймагында, Ош областынын бир катар тармактарында ошол майда барат болсо дагы ошол алтын кен ишмердигин жүргүзүүгө дали болсо ошол элдин нааразычылыгы токтобой келатат да. Мына ушунун тегерегинде биз жооп табалы деп ошол. Эмне үчүн нааразычылыктар туудуруп атат? Себеби дегенде эмнеден келип чыгып атат? Мына биз эң башында эсибизде ошол кумтөрдү алтынын өндүрүүдө ошол мондой айтканда, жалпак тил менен айтканда ошол 30%тен ашыгы түздөн түз ошол инвесторлорго кете турган болсо, ошол 70%ке жакыны Кыргызстанда кала турган болгон. А кийинчерээк ошол бул бир жагы саясий дагы маселеге айланып, мына биз тескерисинче 30% Кыргызстандын үлүшүндө калып, 70% инвесторлор ала турган болуп калды. Мына кечээги жакынкы жылдарда эле мындан бир 5-6 жыл мурда ошол жок дегенде 50% ошол түшүрүү маселесин дагы ошол көтөрүп чыккандыгы жөндөн эмес. Себеби дегенде биз бүгүн көрүп турабыз, ошол алтынды ири өлчөмдө ошол өндүрүп, анан кийин сыртка ташылып кетип аткандыгы, анан биз көз көрүнө ошол байлыгыбыздын сыртка ташылып кетип аткандыгы, бирок жана биз айтып аткандай ошол локомотив болуп кетип, ушул тармак Кыргызстандын экономикасы бир оңолуп кетип, же болбосо элдин бир турмушу жакшырып кеткендиги мындай камсыз болбогондуктан эл буга көп мындай суроо коюп атат деп айтсак болот да. Абдычапар мырза, мына ошол сиз бир топ маселелерди айтып кеттиңиз. Мен ойлойм да, ошол маселелердин келип чыгышына бул тармактагы
ачык айкындуулуктун жоктугу болуп атат да, ошол ачык айкындуулук жок. Анан бул тармактагы ошол эксперттер деле айтып калат, эбегейсиз зор коррупция. Ошол миллиондогон акчалар казынага эмес, сол чөнтөккө кетип атканы жөнүндө ошол сен эле сиз айткан ызы чуу болгон митингтерде айтылып эле келатат, бирок абал өзгөрбөй атат да. 24-26 жылдарга чейин ошол кен казып улана турган болсо, Кыргызстандын пайдасы алгачкы эсептерде көрө турган пайдасы бир болсо, кийин такыр азайып кеткендиги. Бүгүн керек болсо ошол баягы Сентериядагы биздин акцияларыбыздын өлчөмдөрү ушунчалык азайып кеткендиги кеч элге ачыкталып аткандыгы да нааразычылыкты пайда кылып атпайбы? Мисалы мен айтат элем, ошол Кыргызстандын тоолуу аймакпыз биз. Кыргызстандын ошол 90%дан ашыгы тоо аймактар, тоо экосистемабыз жатат. Мына ошол тоолордо жана мезгилдик системасы, Менделеевдин мезгилдик системасына ошол бүтүндөй таанымал элементтердин 80-90% бар экен. Анын ичинен эң баалуусу албетте мына түстүү же баалуу металлдар, алтын баш болгон деп. Мына ошол эле кумтөр боюнча Госкомгеология СССР ошо учурунда бул жерде ошо 1000 тоннага жакын алтын бар экендигин билген. Мына түштүк аймактарда кайсыл жерде ошо алтын кендери бар экендигин билип, но бирок биз ошол уникалдуу Кыргызстандын жаратылышын, табигатын сактап калууда мына ошол мезгилдердеги жанагы мыйзамдын күчү, эңириде ошол курчап турган чөйлөөнү биз сактап калууга багытталган программа менен жашагандыгыбыз азыр деген таптакыр ал жөнүндө бир түшүнүк жок да. Биз күнүмдүк мынакей бир тиричилик менен эле алек болуп аткандайбыз да. Бүгүн ошол экономиканы ошол кен казабыз, алтынды казабыз, темирди казабыз, башканы казабызбы, ошол бюджетти толтуруп турсак, анан кийин баягы бизден кийин эмне болуп кетсе дегендей Эмне болсо ошол болсун деп түшүнүк менен мондой саясат жүргүзүү туура эмес экендигин мына ошол жарандык коом баса белгилеп атпайбы? Ошол эле тоо кен тармагынын биздин табигатка, жаратылышка болгон терс таасири бүгүнкү күндө канчалык масштабтуу болуп атат? Бизди мындай азыр элестетип көрө турган болсок, ошо Кыргызстандын мына картасын алакмга салып көрсөңүз, Кыргызстандын бүгүн деги эле ушул казылбаган тоосу, бир сайы, жылгасы калбагандай бир элес калтырат да. Сөйдөгөндө мына бүгүн азыр Кыргызстандын аймагында 90дон ашык ушул жерде жана тоо кен ишмердиги жүргүзүлүп атат. Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүк жылдарында ошол бир мына 30 жылга жакындап калды. Адашпасам ошо 6000ден ашуун даана лицензия ошол тоо кен ишмердигине берилиптир. Мына ошонун ичинен 50%га жакыны азыр 2,5-3 миңдей лицензия жанагы кайра сатылган лицензиялар жүрөт дейт. Мына ушунун бардыгы чындап эле ушул биздин тоо кен өнөр жайында коррупциянын аябай өнүгүп, өсүп, тамырлашып калгандыгынан кабар берип турат. Эгерде ушул Кыргызстандын бардык аймактары боюнча биз ошол интенсивдүү тоо кен өнөр жайын мына ошол экономиканын локомотиви деп эле иштетүүгө көңүл бура бере турган болсок, биз жакынкы аралыктарда толук мына Кыргызстандын табиятын талкалап алганга мындай шарт түзүп атабыз. Муну бардыгыбыз билип турабыз. Эңириден айлана чөйрөнү, мына абанын булганышы. Биз Кыргызстан ошол Борбор Азиянын эң ошол суу булактарынын ээсибиз. Мына ошол сууларга тийген таасир бир эле Кыргызстан эмес, Кыргызстандын суулары бул жагы Кытайга, Тажикстанга, Өзбекстанга, Казакстанга чыгып атат. Мына ошол кумтөрдөн азыр бул эң чоң артерия бул Нарын, Сырдарияга келип куят. Мына ошол суудагы составтардын өзгөрүшү боюнча биздин эле эмес, коңшу өлкөлөрдүн дагы илимпоздору мынакей суунун анализин көргөзүп айтып атат. Акырындык менен ушундай тенденция кетип атат. Суунун сапаты, баягы таза сапаты акырындап төмөндөп кетип атат. Суунун булгануусу акырын мына ошо жогорулап кетип аткандыгы жөнүндө. Биз эми мен дагы бир жолу айтам, бул Борбор Азиядагы Кыргыз өлкөсү бул тоолуу өлкө. Бизди бүтүндөй территориябыз ошо планетардык масштабта карай турган болсо улуу чөлдөрдүн курчоосунда турабыз. Бул жактан Гоби, Такламакан, Казактын чоң Даркан талаалары менен чөлдөрү, Кызыл кум, Кара кум, бул жактан ошол Тажикстандын Памир чөлдүү зоналары. Мына ушунун ичинде уникалдуу жанагындай бир жаратылыштын пайда болуп калганда эңириде Кыргызстандын тоо баягы рельефтик өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу. А биз болсо ошол баягы антропогендик басымды, мына мөңгүлөрдү талкалап, ошо дарыялардын нуктарын буруп, ошол бийик 3000-3,5 метр, 4000 метр бийиктиктерде жанагы абага ушундай жыт чыгарып, бууланып жаткан
бүгін жана хвостохранилищелерди же болбосо уулуу калдыктарды сактаган кампаларды жайгаштырып алганыбыз ошол жок дегенде аныкталуу 1 километрлердеги радиуста бүтүндөй ошол температураны түздөн түз жогорулатып мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришин күчөтүп атпайбыз. Биз бардыгын шылтоолоп отурабыз. Азыр биздин аттуу баштуу окумуштууларыбыз деле, саясатчыларыбыз деле кээде ошол коррупциялык кызыкчылыктар үчүн өзүнүн оюн ошо өзгөртүп берип атпайбы. Бул эч нерсе болуп кетпейт. Бүгүн дүйнөлүк ошол глобальный потепление болуп атканда бул мына кум төрдү бүгүн айтып атат, жанагындай жалпы мөңгүлөрдүн эришинде кум төрдүн ишкананын үлүшү болбогон 4-5% деле түзөт дейт. Кечирип коюңуз. Бул мына эртең дагы бир 4 жылдан кийин таптакыр ошол инвесторлор чыгып кетет. Кум төрдү биз ошол бойдон таштап, ошол килкилдеген миллиондогон куб калдыктар менен уулуу калдык Кыргызстан өзүбүз калабыз. Мына ошондон кийин дагы биз жанагы тилемчилик, жанагы инвестор издеп, биз экологиябызды сактайлы, окуй тообузду сактайлы деген жашоо улана береби деген түшүнүк келип атат. Себеби дегенде буга мисал мына 50-60 жылдары биздин уранды казып алуу ушул аябай өнүккөн. Ошол Кыргызстандын ураны ошол СССРдин атомдук энергиясын өнүктүрүүгө дагы аябай салымы чоң болгон. Ошондо дагы алдыңкы технологиялар пайдаланылган. Мына ошого карабастан убакыт өткөндөн кийин ошол учурундагы технологиялар эч нерсеге жарабай калып калат экен. Жаратылыш өзүнүн мыйзамы менен жашай берет. Бүгүн ошол эң алдыңкы технологиялар колдонулган Кажы сайдын акыбалы эмне болду? Мына Майлы сайдын акыбалы эмне болду? Дүйнөдөгү эң уулуу 7 точканын бири бүгүн Майлы сай. Дүйнө бүт карап турат. Себеби дегенде эгер ушул Майлы сайдагы жанагы калдыктар Нарын дарыясына сууга кошула турган болсо, биз Борбор Азия чөлкөмүнө эле эмес, бүтүндөй чоң мейкиндикти жанагындай булгаганга чоң үлүш кошуп коюшубуз мүмкүн. Биз бүгүн Тоо-Кен тармагынын биздин жаратылышка тийгизген терс таасирин талкуулап атабыз. Биз менен болуңуздар. Эфирде көз караш. Апчапар мырза, мына өзүңүз деле белгилеп кеттиңиз. Ошол Тоо-Кен тармагы бүгүнкү күндө биздин жаратылышка аябай эле бир жырткыч мамиле жасап атат. Ошол жерлерде өтө кооптуу абал түзүлүп атат. Журналисттер биз көп эле иш сапарларда жүрүп калабыз, анан көрүп калабыз да, көп эле аймактарда, айрыкча ошол адам буту жетпеген жерлерде дагы ошол уулуу калдыктар бүгүнкү күндө чогулуп атат. Биз эртеңки күндө ошол уулуу калдыктарды канткенде алардан биз арылабыз, деги эле арыла алабызбы? Деги биз бул аймактарда калктын жашоосу кандай болот эртеге? Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ошол жана биз айтып өткөн Майлы сай, Кажы сайдын же болбосо мына Төө моюнда кайсы бир мезгилдерде топтолгон калдыктар бүгүн эч жака ташылып алып чыгылып кеткен жери жок. Ооба. Бул деген баягы түбөлүк эле сакталып кала турган баягы көрүстөндөргө окшоштуу улуу калдыктардын. Мына ошондой нерсе тилекке каршы барган сайын көбөйүп атат. Эмне үчүн бизди мынакей ошо жаратылышты коргоо боюнча органдарыбыз бар, уполномоченный. Эмне үчүн биз ушуга мындай маани бербейбиз да? Тескерисинче ошол жана Беш арал коргоо боюнча өткөндө дагы ошол кытайларга ошол карабайсызбы, тиги картаны оңдоп берип атабыз. Биз коруктун картасын, окой бул разведка болуп аткан жер корукка кирбейт экен деп, аны чыгарып туруп карта түзүп берип атабыз. Ошол жерге бир 10-12 километрге чейин жол салганга уруксат берип атабыз. Эсимде биз дагы ошол Чоңалайга баягы Кайди Кытай фирмасы менен жергиликтүү элдин ызы чуусу мындан бир 5 жыл мурун ошо май айында барганда да биз таң калганбыз. Ошол сиз айтып аткандай жанагы рудалар алып үйүлүп бир жерге, анан Кытайга ташылып кете турган рудалардын составында алтын бар рудалар. Сөзсүз түрдө ал ошол мезгилде карабайсызбы, ал алтын канчалык экендигин булар анализдеп атат, эсептеп атат дегенге бери дегенде 10 жыл өткөн. 10 жылдан бери эсептеп, рудаларды ошол бойдон эле ташып. Кийин бардыгы ачыкка чыкты, ал алтындан сырткары эң баалуу болгон 14 элементтин бар экендиги. Ошол рудадан 14 элемент ажыратылып, кадимкидей өндүрүлүп аткандыгы Кытайда ачыкталбады. Биз болсо ошол бир гана алтынга келишим түзгөнбүз. Мен айтайын деген, ошол рудалар жаткан аймактарда жанагы жайлоого чыккан эл айтып атпайбы, адам биз сезбейт экенбиз, малыбыз мынакей бир көк кашка болуп аткан суудан суу ичпей коюп атат. Ушул жерде шибер болуп жаткан чөптөрдү мал жебей, жай тандап башка жакка качып атат. Биз боз үйдү жанагындай тигип алып баягы жерде отурабыз деп. Демек, бул деген баягы эгерде ошол мен түшүнөм, азыркы баягы заманбап приборлор менен ченей турган болсо, ал жердеги баягы ПДК деп койчок,
предельно допустимый концентрат нормасы өтө ашыкча көрсөтүп калгандан анан ошол мал чөп жебей суу ичпей койгондугунан да кийин анан ошонун аркасынан жанагындай тополоңдор чыгып атпайбы. Мына Союз мезгилинде эле айталы Айдаркен, Кадамжай, Сурма, Сымап комбинаттарында баягы терикондор деп коебуз, искусственный тоого окшоп, мына бүгүнгө чейин туруп атпайбы. Бирок ошондон баягы күн ысыйт, күн сууйт, жаан чачын жайт. Мына экзогендик биз процесстер деп коебуз, сырткы температуранын өйдө ылдый болушунан мына ошондон бүт бөлүнүп чыккан газ, уулуу заттар чөйрөгө таркап атпайбы. Мына ал деген сөзсүз түрдө ошол аймактагы өсүмдүк дүйнөсүнө түздөн түз таасир этет. Жаныбарлар дүйнөсүнө. Адамдарга кандай таасир бериши? Сөзсүз түрдө эми биз баягы сианид төгүлгөн мезгилде 98-жыл болуш керек, мен эстеп көрөлүк. Ошондо ал жерде дагы ошол баягы сианидти ысык көлгө Барскоонун суусу менен кошулуп кетти дедик. Айрым министрлер ошо бийликти бир коргоп калыш үчүн дарыянын суусунан ичип берип, мына мен эч нерсе болгон жокмун го, ысык көлгө чөмүлүп берип, мына мен сианид кошулган жерде турбайм, эч нерсе болуп, элди алагды кылганга бир аракет кылып көрүштү. Сианид деген башка уулуу калдыктар бир эле күндө таасир этиши кыйын. Бул кийин акырындык менен ошол баягы организмге сиңип алгандан кийин көлдө бир канча ошол рак ооруларынын, өпкө, баягы дем алуу оорукандарынын мутациянын болуп аткандыгын далилдеп чыгып атышпадыбы? Биз анын баардыгын ошол жашырганга аракет кылып, түгү келип ошол инвесторду чочутуп албайлы, инвесторду качырып ийбейли, кетирип ийбейли деп, анын аркасында чындап эле ошол бийликтин чоң жогорку эшелондагы адамдардын коррупциялык кызыкчылыктары бар экендигин бүгүн турмуш ашыктап койду. Ошон үчүн Тоо-Кен өнөр жайын мондай бир масштабтуу иштетүү эмес, бир пландуу түрдө өлкөнүн кайсыл аймактарында мүмкүн экендигин бир жанагы илимий негизде бир жакшынакай изилдеп программалар түзүп, анан кийин бир жолго салсак жакшы болмок да. Тилекке каршы бул тармакта бүгүн ошол баягы Союз мезгилдегиндей күчтүү профессионал адистердин жоктугу дагы өзүнүн мындай бир кедергисин тийгизип атат деп айтсак болот да. Таштанды төгүлгөн аймактардагы ошол калдыктардан бир кутулуунун, арылуунун бир жолдору барбы? Жанагы айтпадыкпы, Кыргызстандын бүгүн казылбаган жери калбады деп. Тилекке каршы. Ошол эле учурда Кыргызстандын аймагында нааразы болбогон эл калбады ошол Тоо-Кен өндүрүшүнө. Биз мындан акырын бир сабак алышыбыз, жыйынтык чыгарышыбыз керек. Мурдагы калдыктар Союздун мезгилиндеги мындан 100 жыл мурдагы керек болсо ошо калдыктар дагы бүгүн жатпай сакталып. Аны эмне кылдык? Биз мүмкүн болушунча аны кайрадан баягы сакталышына бир кам көрүп, мындай бекемдеп, башка айлабыз жок. Ошол эле иш-чараны аткарып, бүгүн дагы ошол 4000 метрде бийиктикте турган Кумтөрдүн ошол 90-100 миллион куб азыркы ошол уу калдыгын качанга чейин сактай алабыз деген маселе бизге бир мындай тревоганы уруп туруш керек да. Тилекке каршы биз дагы эле болсо ошол уулуу калдыктардын кеңири жайылышына жол берип атабыз. Экинчиден мени таң калтырганы ошол мурдагы 90-жылдары программага ылайык мынакей где-то бир 12-14 жылдардан баштап ошол Кумтөрдүн алтынын подземный жана жер астындагы шахталар аркылуу алышыбыз керек болчу. Токтотуш керек болчу. Биз эмне кылдык? Мына 2-3 жыл мурун Кумтөр токтоп калса экономикабыз жатып калат деп отуруп, уже жердин үстүндөгү жанагы разработканы улантууга уруксат бериш үчүн эң маанилүү болгон суу кодексин мыйзамга өзгөртүү киргизип бердик, ошолорго ыңгайлуу болсун деп. Мейли, алар ыңгайлуу болду, дагы казат. Мен айтып аткандай жанагы бир 3-4 жылдан кийин болду эми жакшы калгыла деп чыгып кеткенден биз ошол баягы проблема менен түбөлүк кала турган болуп атпайбызбы? Бул жагын ошон үчүн ойлонуш керек. Бүгүн бир мындай чечкиндүү бир кадамдарга барышыбыз керек. Эрктүү болуп экономиканы башка жактан өнүктүрө турган альтернативасын издей турган учур келди. Эми мыйзам боюнча Тоо-Кен иштеткен ишканалар ал жерде рекультивация иштерин, кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзүш керек, бирок көп эле жерде ал иш жүргүзүлбөйт. Жүргүзүлгөн болсо дагы деп эле мындай көз көрсөнгө эле бир жүргүзүлгөндөй сезилет. Ошол жерде жаратылышыбыз бүлүнүп эле калганын көрсөк болот да. Бизди курчап турган чөйрөгө мындай экологияга кыйла өзгөртүү киргизип атабыз. Бирок ошону кайра калыбына келтирүү боюнча мына токой тигебизби ал жерге, же болбосо бир тегистеп бир мындай искусственный бир ландшафт түзүп коебузбу? Бул иштер аткарылыш керек. Ал эми уже бийиктеген сайын мына баягы деңиз деңгээлине мына тоо аймактарына бийиктегенде, мисалы ошол Кумтөрдө рекультивация иштерин
жүргүзүп ал жерге кайра калыбына келтирип коебу, бул акылга сыйбай турган эле нерсе. Мына ошону билип туруп биз бузуп алган экосистеманы такыр калыбына келтире албай турганыбызды билип туруп мына бүгүнкүдөй талкаланышына жол берип аткан бул өтө кечиримсиз иштер да. Бул жерде ошол мамлекеттик программа болуп атпайбы, көзөмөл болбой калып, ошол мамлекеттик саясат өзгөчө ошол башка бирөөлөрдүн, ошол инвесторлордун эле баягы жетегинде жүрүп калды, ошолордун кызыкчылыгы деп. Биздин бүт бийлик ошолордун эле кызыкчылыгын коргогондой, мейли бүгүн күн өтөт, ошентип жана биз айтып аткандай экономика жашап турсун. Бирок алар чыгып кеткенден кийин мына убактылуу бул иштер токтогондон кийин эмне болобуз деген суроonu коюш керек. Ошон үчүн баягы дүйнөдө эң улуу элдер мына Индияда ошо сөз бекер эмес экен да. Мына бүгүнкү жашоо, бүгүнкү биз ээ болгон бүт ырыскы бул баягы аталардан бизге келген. Бирок биз муну келечекте муундардан насыяга мындай кредитке алып жашап атканда биз ушул бойдон сактап өткөрүп бергенге милдеттүүбүз деп айтышат экен. Мүмкүн биз бул тармакка альтернатива издейбиз. Башка ошол эле суу ресурстарыбыз бар. Башка бир ресурстарды, башка бир жолдорду издеп, эми альтернатива издебесек, биз ушинтип казып бүлүндүрүп отура берсек, эртеңки келечек муунга эмне калат? Сөзсүз түрдө бүгүн карабайсызбы, толгон токой башка бир потенциалдык мүмкүнчүлүгү бар байлыктарыбыз үчүн такыр ойлонбойбуз да. Эңириде жана сиз айтып аткан ошол суу ресурстары. Кыргызстандын суусу ошол жанагы минералдашкан составы боюнча өтө таза экендигин талашсыз да. Мына бүгүн айтып атпайбызбы, ошол Ажыга чейин барып, ошол жерде Ажыда бүт Кытайдын суулары, тендер болсо керек, ал жерде ошол баягы бассаң турсаң ичимдик пайдалана турган суунун баардыгы Кытайдан келген суу. Кытай каяктан алып атат? Бүт эле ошол тоо, мөңгү суулар, рекламасы ушунчалык күчтүү дейт. Бизде Кытайдын сууларынан ашып кеме калбай турган суу байлыктарыбыз. Мына ушуну өздөштүрүүгө мындай маани берилбей аткандыгы өкүнүчтүү. Экинчиден, биз жанагы Борбор Азияда мен айтпадымбы, чөлдөрдүн ортосунда жайгашканыбызды карабастан бизде биологиялык ар түрдүүлүк деген, көп түрдүүлүк деген түшүнүк бар. Чөп өсүмдүктөр, дары дармек өсүмдүктөр. Мына ушуларды Союз мезгилинде бизде канчалаган ошол фармацевтика үчүн дары чөптөрдүн жанагы заготовкасы даярдап, онда сырьё катар. Бүгүн эмне үчүн ошол фармацевтиканы өзүбүздө өнүктүрсөк болбойт деген бир суроолор ачык бойдон калып атат. Таза экологиялык жактан жана продукция өндүрүү, бүгүн жанагы жашыл марка менен экологиялык азыктарды өнүктүрүү. Ошол эле биздин эт болобу, сүт болобу, башка продукцияларыбыз, мына тоо балы деп Кыргызстандыкы бир Союз мезгилинде да ошо Японияга экспортталган. Японияда өтө чоң мындай баага арзып, эмне үчүн ошол баягы каналдарды калыбына келтирсек болбойт экен бүгүн. Андан сырткары мына эң негизгиси ошол туризм. Бүгүн бул туризм индустриясы ошол 2-3 орунга мынакей курал сатып байыткен кайсы бир мамлекеттер. Машиналарды, техниканы сатып байыткен, нефти, газын, анан эле ошол туризм индустриясы кандай сонун өнүгүп атат. Мына дүйнөлүк масштабта алганда биз уникалдуу, кайталангыс, кооз жаратылышка ээбиз. Бизде бир күндүн ичинде жылдын 4 мезгилин көрсөк болот. Ошол мен айтам, дүйнөдө кандай ландшафттык бир өзгөчөлүктөр болуп турганса, жанагы экваторду айтасызбы, субэкватор же болбосо тропиктерди айтасызбы, тайганы, тундраны, теги түбөлүк Антарктида менен Арктиканы айтасыз. Бүт ошол элементтер Кыргызстанда бир жылдын ичинде, бир сезондун ичинде алаканга салгандай болуп. Ысык көлүбүз баягы деңиздерден кем калбай тургандай. Абчапар мырза, жанатан бери ошол сизден айтып аткан сөздөрүңүздөрдү угуп отуруп, мен ойго келип атам да, мүмкүн бул тармакка бүгүнкү күндө мораторий жарыялап, ошол тоо кен ишканаларынын ишмердүүлүгүн токтотуп турсак, мүмкүн туура болмок да. Бул идеянын өзү буга чейин деле мына элдин өзүнөн чыгып аткандыгы бекерден эмес. Ошол эле таластыктар жер үйдү ошо биздин кийинки муун убактысы келгенде өздөштүрүп алар. Бүгүн биз ачкадан калган жерибиз жок, өзүбүздү багып атабыз деп дагы чыккан. Ошол эле Аксы, Алабукка, Чаткал зонасында элдер. Жакында эле ошол мына Баткен Кадамжай аймагындагы чоң митингде деле эл мынакей ошого мораторий жарыялап бергиле деп атпайбы. Кум төрдө сөз жок. Мынакей ири жолго салынып калган кендерде мына баягы эл аралык келишимдерди акырына чыгарган мен азыр жок дегенде ошол жаңы лицензияларды берип, кээ бир жерлерде ошол өздөштүрүүгө уруксат берүүгө мораторийди мындай жарыялоо учурдун талабы болуп аткандыгын баса белгилегим келет да. Сиз айтып аткандай экономиканын өнүктүрүүнүн башка бир потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүн
колдонсок болот. Биз мына Евразес мейкиндигине кирдик. Мына акырындап үйрөнүп келатабыз. Ал бир эле токен жанагы өнөр жайынын продукциясы эмес. Бул жакта башка толтура мүмкүнчүлүгүбүз бар экендигин азыр турмуш көрсөтүп атат. Ошондуктан ошол туризмди өнүктүрөбүзбү, айыл чарба жанагы секторуна бир башкача бир маани берип, бир башкача көз караш менен өнүктүрөбүзбү? Менимче бул ошол компетенттүү бир окумуштуулар менен азыр өндүрүстүн, мына илим менен өндүрүстүн өтө алыстап кеткендигин турмуш көрсөтүп атпайбы? Биргеликте ошол жакшы программалар иштеп чыга турган болсо, инвесторлор дагы ошол таза баягы жашыл экономикага мындай инвестиция салганга өтө кызыктар экендигин биз унутпашыбыз керек. Демек, бүгүнкү күндө бул токен тармагына мораторий жарыялоо учурдун талабы болуп турат. Абчапар мырза, рахмат. Бүгүн бизге келип кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз сиздер менен бир жумага коштошобуз. Эфирде көз караш болду. Саламатта туруңуздар.